Арыбаңыздар, февралдын орто ченинен баштап өзүң менен өзүң жолугушуу деген уран менен жаңы зонага кирдик. Коркунучтар бар болсо, таарынычтар бар болсо, ичиңде нааразы болсоң, бирдемкени жактырбасаң, ошол нерсе сыртка чыгып, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ошол нерселер менен иштегенге мүмкүнчүлүк, шарттар түзүлүп атат. Бул этаптан сөзсүз өтүшүбүз керек, анткени жаңы түшүп аткан энергиялар, жаңы дегенге деле болбой калды, түшүп аткан энергияларды биз башкача кабыл албайбыз. Анткени эгер коркунучтар, бир нерсе кыжырланып атсаң, бир нерсени кабыл албасаң, кечиримдүү болбосоң, мээримсиз болсоң, анда болуп аткан энергиялар жерге аябай катуу басынтат. Оор сорколор менен, анткени оор уу менен баскынга да оор болуп калат. Демек ошон үчүн ушул убакыт берилип атат, адам өзүнүн ичинде катылган нааразычылыктар менен иштегенге. Канчалык тез ошол нерсе менен иштесек, ошончолук түшүп аткан энергияга биз үйрөнүп, сиңип, кирип, кабыл алып, ошол нерсе менен жашаганга даяр болобуз. Бул жыл өтө кызыктуу, бул жыл өтө шаңдуу, өтө шайыр десем болот. Анткени чын эле аябай көп нерселер болот, түшүнүксүз, кабыл албай турган, бирок баягы розовый очкини көзгө кийингенде көп нерсе көрүнбөй калчу эле. Ошол очкилер көздөн түшүп баштайт. Марттын орто ченинен баштап өтө катуу көп нерселер өтүп баштайт. Анткени баягы биз ишенип, ушундай болуш керек, ушундай эреже менен жашап келгенбиз, ушундай шарттар менен, ушундай салттар менен сактап келген эрежелерди аткарганбыз. Бирок ушул этаптан өткөндөн кийин кадимкидей туурабы, туура эмеспи, кабыл алыш керекпи, кабыл албаш керекпи деген нерселер катуу иштеп баштайт. Жаз. Жазда жаратылыш өзү менен өзү тынч эмес, өзү менен өзү баягы жанына кирип, аябай катуу өзгөрүүлөр башталып, өсүмдүктөр өсүп баштайт. Адамдар башка калуу тилек менен иштеп баштайт. Маанай да өзгөрүлөт. Демек ушундай маанай менен эгер адамдын ичинде коркунучтар, кыжыруу нерселер болсо, ошол нерселер түшүп баштап балласт алынып баштайт. Жер планетасы азыр күнгө, туура деп айтканда, күндүн корональный дыра, корональный тешик дейинби, жыртык дейинби, ошол жагынан аябай көп энергиялар чыгып атат. Ошол энергиялар жерге таасир берип, психоэмоциональный состояние адамдыкы баягы осенне-весеннее обострение дебестен азыр внесезонный, жай болобу, кышы болобу, жаз болобу, күз болобу, айырмасы жок болуп, ошол обострение болот. Демек тынч, демек сөзсүз жыргал, шайыр, тынч максат менен жашоого өтүү. Ошол нерседен өтсөк,
коркунучтардан айрылсак, анда жашоо өзгөрүлүп, баары сонун жакшы болуп, жаңы доордун жакшы жашоосуна өтөбүз.